Салам достор, менин атым Абсатаров Жолдубек. Видео ролигибизде биз кантип рынокто манипуляция кылышат, манипуляторлор. Манипуляторлордун манипуляциясына кантип попадать этпеш керек же болбосо ошолорго алданып калбаш керек деген сыяктуу нерседе тема болот. Жана биткоиндин примеринде ушу бүгүнкү күнгө чейин кандай манипуляция болду эле, бунун баары эмне себептен пайда болгонун жөнүндө айтып бермекчимин. Эми эң биринчиси карайлы, бүгүнкү баасы биткоиндуку $21.000 деп эле эсептей берели. 21.400. Жөн эле линияны алалы дагы. Эң мурун бир 19.000 болгон да. Ушул негизи психологический отметка деп коет. Ушул отметкадан ылдый түшпөйт деген биздин бир психологияда бир оюбуз бар эле, но өткөндө түшүп кайра көтөрүлдөбүздүр көргөндө элечи. Но в принципе мындан ылдый түшпөш керек, но биз күткөнүбүз боюнча 10.000 мына где-то могу жерге чейин келип, анан кайра өйдө кетет да. Примерно да, эми бул деле белгисиз. Эми смотрите, вот 2017-жылдын аягы, как раз вот смотрите да, эң башкы бит 11 декабрь деп турат бул жерде. 2017-жылдын ошо декабрь айында исторический максимум болду эле да. Ошол $20.000 деп эле айта берели. $20.000 бир биткоин турган эле да. Андан кийин эң узакка созулган крипто зима башталып, ошол бойдон 2020-жылдын октябрына чейин созулган эле да. Анан ушул кезден баштап 2021-ге чейин болгон интернеттерде, болгон жаңылыктардын СМИде, массалык маалыматтарда айтылып келди эле да, что биткоин бул пузырь, биткоин мына скам болду, көптөгөн эл күйдү, көптөгөн эл алдады, бул Сатоши Накамото деген килтейген аферист деп аябай көп, бир сөз менен айтканда, хайт этип келишти эле. Полностью башынан аягына чейин. Анан бул жерден Илон Маск баш болуп, биткоинду признавать этебиз дешип, өйдөгө чыктык элек да. Биринчи пик Илон Маск $50.000 жеткирген. Анан кийинки андан артынан Илон Масктан кийин ажиотаж менен 64.000ге чыккан. Анан ылдый түшүп, кайра эң максималдуу пик 69га чыгып, анан ошол менен ылдый кетти да. Анан бул жерден бул эмне себептен болду, бул кантип болду деп көп ойлойт да. Мындан ким акча тапты депчи. Анан бул жерден биринчиси киттер тапты. Анан бул жерден технологияны түшүнгөн адамдар тапты да. Анан чыныгы инвесторлор тапты. Бул жерден кимдер акча жоготту? Хамяктар жоготту, жадный адамдар жоготту жана эчтеке билими жок адамдар жоготту да. Смотрите, крипто зима учурунда, мына могул мезгилде крупный чоң инвесторлор, киттер же болбосо биткоинду жакшы түшүнгөн, технологияны түшүнгөн адамдар ушул жерден позиция чогулту да. Алып тихо ала беришти да. Организациялар деле жана крупный манипуляторлордун баардыгы ушул жерден ала берди. Илон Маск өзү деле. Анан ушул жерден алып жүрүп отуруп, бүт баардык акчасын алгандан кийин алып арзан баада алып алышты да, мисалы. Среднем $10.000 ар бир штугун алып алышты да. Анан алып алгандан кийин ошол эле манипуляторлордун, ошол эле крупный фонддордун, ошол эле крупный инвесторлордун өзүлөрүнүн массалык маалымат кызматтары бар да. Подобие могул сыяктуу, ушул сыяктуу Флоки деген же болбосо да бөлөк абдан көп да аларчы. То есть, если сенин акчаң болсо, сен бир редактор, күчтүү редакторду алып зарплата төлөп берип, бир 10 киши сотрудниктен турган бир СМИ жазып коюшпат эле да. Ушул убакта ошолор хайт этип, элге типа биткоинду жамандаган сыяктуу кылып, жаман подача менен беришип, элдерди мындай качырып, бир сөз менен айтканда. Өзүлөрү ошол эле мезгилде позиция чогултушту да. Позиция чогултуп бүткөндөн кийин ошол эле массалык маалыматтар кайра биткоинду мактай башташты. Мына биткоин бутунан тургантат, мына биткоин жакында вот жылдын аягына $100.000 чыккантат, 2021-дин аягы мына $100.000 болот. Мына момундай болот, мына элдин баары акча табат, укмуш болот деп аябай макташты да. Анан мактаганда эмне болот эл? Эл ошол манипуляцияга ишенип, элдин баары кирип алды да, могу учурда. Мына көрдүңөрбү? Объем да. Только элдер ала берген да, кечке ала берген. Жашыл болуп турса, значит алган да. Кызыл болуп турса, значит саткан элдер. Ушул конкретный отрезок убакыттын ичинде сатышкан да. Анан элдер ушул жерден жанталашып алышты. Бул жерден ким акча тапты? Бул жерден ким сатты? Мына могу отрезокто ким позиция чогултуп, крипто зимада чогулткан адамдар могу жерден акча тапты. Могу жерден. Көрдүңөрбү? Сатты, ылдый түштү. Дагы эле $100.000 болот, мына 21-дин аягы укмуш болот деп дагы эле реклама кыла берди баягы СМИлер. Дагы эле мактай берди, элдер алышты. Потом естественно $100.000 болгон жок. Ошол эле мезгилде могу жерде ким позиция, манипуляторлор, крупный фонддор ким позиция алган болсо, ушул жерден акырындык менен сливайт этишти. Эми сливайт эткендечи, булар глупый эмес, чтобы $1 миллиард бир күндө алып, анан $1 миллиард бир күндө сатыпчы. Булар постепенно алган да, мисалга.
каждый раз $100 000 каждый раз мисалы бир айдын ичинде $1 000 000 ушул сыяктуу. И сатканда да ошондой кылып сатышат да аларчы. Сатканда сразу эле бүт позициясын сразу сатып ийбейт, четинен сатат. И еще сактап коет артына. Правило 25% деген бар, то есть 23%тен сатасың да. Эми муну менен мен эмнени айткым келип атат? Мен айткан жокмун ал ошол фонддор мындай тигиндей, анан ал фонддорго эмелеп, жок, андай эмес. Эми бул рынокто ар ким өз акчасын тапкысы келет да. Анан ошон үчүн ар ким өзүнүн правиласы менен акча табат да. Анан эми алар кандай тапса дагы булар честный рынокто иштеп атат да. Бул мисалы биткоиндуку азыр бул честный рынок. Биткоиндун азыркы баасы бул честный баа. Мурун деле честный баа болчу. Но это переоцененный болчу да. Менин айткым келип аткан эмне болуп атат бул жерде? Мен эмнени айткым келип атат? Мына могул криптозима болду го. Могул учурда биз жаттык го, мисалы биткоин жатты го мисалычы. Криптовалютаны алгыңыз келсе, крипторынокко киргиңиз келсе, мына ушул жерден кириш керек. Могул жерден эмес, же могул жерден эмес, же могул жерден эмес. Андай эмес да. Именно мына маяктан кириш керек. Баягы жакшы сөз бар да, криптовалюта же акцияны алып атканда, инвестиция кылып атканда элдер качайын деп калган мезгилде алыш керек да. То есть элдер башкалар сатып атканда алыш керек. Мисалы азыр алганга жакшы шанс, жакшы возможность азыр алганга. Азыр коркпой ала бериш керек. Но гарантия жок, что ал 21ден кайра өйдө кетет деген. Нет, возможно биз 10го чейин түшөбүз. Но точно 10дон ылдый кирбейбиз, максимум 8ге барабыз, но андан ылдый түшпөйбүз. Демек, мен эмнени айтайын деп атам? Ближайший криптозима 4 жылга чейин да болушу мүмкүн. 2026-жылга чейин. Возможно, криптозима 1 эле жыл болушу мүмкүн. 2023-кө чейин. Но эң минимум ошо 2023-кө чейин болушу мүмкүн. Кийинки исторический максимумду обновлять эткичекти. То есть $70 000 өйдө чыккычакты эми бир жыл өтүшү мүмкүн да. Анан негизи мунун өсүшүнө заставляет, то есть насколько дүйнө жүзү биткоинду как криптовалюта катары, средство оплата катары воспринимать этет депчи. Биринчи криптовалюта все равно легализация любой өлкөдө болгондо все равно эң биринчи биткоинди легализациялап, андан кийин өзүнүн внутренний кандайдыр бир токенин же өзүнүн внутренний криптовалютасын легализациясы кылышы мүмкүн да. Без биткоина криптовалюта легализация болбойт. Демек, ошол өлкөлөр канчалык принимать этип, канчалык ошого өткөн сайын, анан ошого жараша өсөт да мунун баасы келечекте. Возможно, мунун принимать эткени жанагы интернет сыяктуу болушу мүмкүн да. Мисалы интернетти элдер ошол канчалык воспринимать этишти, канчалык батыраак повседневный жашоого киргизди. Эч кимге көз карандысыз болгон криптовалютаны дагы канчалык батыраак киргизишет. Ошого жараша болот. Менин айтарым, сиз жанагы СМИдеги же бирөөлөр айткан сөз учурда эмес, эч ким айтпай, эч ким кызыкпай мына могул жерде, эч ким кызыккан эмес могул жерденчи, честно айтканда. Даже мен кызыккан эмесмин. Ушул жерден алыш керек, могул жерден эмес. Когда элдин баары болгон үтүктөн, болгон тешиктен биткоин жөнүндө айтып атканда эмес. Если элдин баары айтып атса, бул 100% гарантия, что сен кечигип калдың. Эми азыр биз кечиккен жокпуз, наоборот, биз истокто турабыз биз азыр могул жерде. Возможно, биз мына криптозиманын могул жеринде турабыз. Же криптозиманын биз могул жеринде турабыз азыр. Же бул жеринде турабыз. Же 4 жыл болот, же 3 жыл болот, же но 4 жылдан ашык болушу мүмкүн эмес да. Потому что самый длинный биткоин боюнча 4 жыл болгон, демек, может быть, андан да кыска болушу мүмкүн. Менин айтарым, сиздин кылган инвестицияңыз бирөөнүн айткан жаңылыгына же болбосо кандайдыр бир миллиардердин твиттерине эч кандай зависим болбош керек. Сиз инвестиция кыласыз постоянно. Ошол постоянно кылганды үйрөнүшүңүз керек. Постоянно, мисалы, ар бир айдын айлыгыман 10% мен биткоинге салып турам деп. Анан ошол эле мезгилде сиз эч убакта жалгыз эле бир биткоинге эле баардык акчаңызды салбашыңыз керек. Эми мында портфелиңиздин 40% биткоин кылып койсоңуз болот, потому что бул самый главный криптовалюта, мунсуз болбойт. Все равно кандай ситуация болбосун, биткоин биринчи орунда калып кетет. Өмүр бою калып кетет, потому что криптовалютанын первый проходиси биринчи орунда турганы бул биткоин, жана биткоин общий стандартты берди. И биткоин ошол эле мезгилде алдыга жүрүүчү нерсени кылды, ошон үчүн биринчи орунда биткоин все равно калып кетет. Андан кийин сиз ушул ар бир технологиясына жараша, ар бир өзүнүн конкретный проекттин идеясына, стартапына жараша, бүгүнкү күнгө чейин кылган ишине жараша карап, анан тандап, анан диверсификация кылып, акчаңызды ушинтип чачсаңыз болот да ар кайсы токенге, ар кайсы криптовалюталарга. Ошол туугандар. Анан
акыл менен инвестиция кылыңыздар, ар кандай шит коиндарга эмес. Анан эң акыркысы айта кетейин, могул мен айткан маалымат эч кандай Кыргызстандагы бүт скам токендерге отношение не имеет вообще. Алар вообще башка реальностьте жашашат, чынын айтканда. Алар бул честный рынокко эч кандай тиешеси жок. Ошол эле Тифкоин, ошол эле Алтын коин, ошол эле Элкоин, Токкоин, Нуркоин, Майнплекс, анын баардыгы вообще бул честный рынокко эч тиешеси жок. Анын баардыгы скам токендер, ал мындай ручной жасалган токендер десек болот. Почти ошол эле баасы, ошол эле состояниясы, ошол эле азыркы турган вообще турган турпатынын баары бул ручной. Могундай честный рынок эмес. Саламатта калыңыздар.